Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün El-Usulü Selase ve Adilletuha kitabına sağız dolantabız. Burunqu sabaqta İslamdın negizleri jönündө aytып öttük эле. Hem bu sabaqta İslamdın ekinci dengeli bolgan iman jönündө okuyuz. Bul alma aytып жатат. El-martaba saniyatu al-iman. İslam dininin ekinci dengeli iman dep. Birinci dengeli İslam dep okup öttük. Jana İslamdın 5 türkügü jönündө. Bu sabaqta oşol iman ekinci dengel iman jönündö. Ve huwa bid'un ve seb'un şu'beten. فعلىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. İman degen bu 70'ten aşık butaqtan turat deydi. Demi oşol imandın en jogorku dengeli bu la ilahe illallah dep aytуу söz. Oşol imandın en jogorku dengeli deydi. Demi en tömөнү bolsa adam balası adamga ziyan bere turgan bir jolдон ziyan bere turgan nersени alıp koyуу oşol imandын tömөн dengeli deydi. Жана ошондой эле уялуу дагын, уяттуулук дагын бул имандан деп атады. İmanды биринчиден имандын мааниси эмне? İman деген сөздүк мааниси бул ишенүү, тастыктоо, жүрөктөн ишенүү. Ал эми шарияттагы мааниси болсо, ахли-сүнна ва жамаатта шарияттагы мааниси бул жүрөктөн ишенүү жана тил менен айтуу, ошону тил менен айтып тастыктоо жана дене менен амал кылуу. Жана ошондой эле иман деген ибадат менен көбөйөт, күнөө кылган болсо азаят. Ушул ахли-сүнна ва жамаатта иман ушул. Ал эми муржияларда болсо иман деген амалдар иманга кирбейт. Муржияларда иман амалды камтыбайт. Ахли-сүнна ва жамаатта амалдар дагы имандан болуп саналат. Амалдар имандан экендигине далил Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат. Бакара сүрөсүндө: "Ва ма кана Аллаху юди'a иманакум." Аллах Таала чындыгында силердин иманыңарды текке кетирбейт деп намазды иман деп атап атат. Силердин намазыңарды текке кетирбейт деп намаз жөнүндө айтканда намазды иман деп атады. Бул аяттан түшүнө турган нерсе амалдар дагы имандан болуп саналар экенине далил болот. Жана ошондой эле муржияларда иман азайбайт да, көбөйбөйт да. Канчалык күнөө кылсаң да, канчалык бузуку болсоң да, иманың бирдей тура берет. Канчалык ибадат кылсаң да, иманың бирдей тура берет dedi. Андай эмес, ахли-сүнна ва жамаатта болсо, адам канчалык ибадат кылган сайын анын иманы көбөйөт. Канчалык күнөө кылып Аллах Тааладан алыстаган болсо, анын иманы азаят. Тагыраак айтканда, иман бөлүнөт. Азайып, көбөйүп, бөлүнүп турат. Муржиялар менен хавариждерде болсо, иман бир эле нерсе. Аларда иман бөлүнбөйт, бир эле нерсе. Эгерде имандан чыксаң, толук чыгып кетесиң, иманың азайбайт. Же болбосо, толук момун болосуң, же болбосо толук имандан чыгып кетесиң. Ушундай эле аларда. Ал эми ахли-сүнна ва жамаатта болсо, иман азайып, көбөйүп турат адамдын амалына жараша. İmanın azayıp köbөйүшүнө dalil Alloh Taala Qur'on Kerimde aytат: "İnnemel mu'minun ellezina iza zukirallohu vajilat qulubuhum ve iza tuliyat aleyhim ayatuhu zadatuhum imana." Чындыгы момундар дейт. Алар Аллах Тааланы эстелсе, Аллах Таала эскерилсе, Аллах Тааланы эстесе, алардын жүрөктөрү жибийт дейт. Жана ошондой эле Аллахтын аяттары аларга окулса, алардын имандары көбөйөт дейт. Бул жерде Аллах Таала имандын көбөйүшү жөнүндө айтып атат. Ар бир көбөйгөн нерсе ал азаят сөзсүз түрдө. Көбөйгөн нерсе азаюуга кабыл. Тагыраак айтканда азаюуну камтыйт. Кандайдыр бир нерсе көбөйгөн болсо, ал сөзсүз түрдө азайышы да ыктымал да. Ошон үчүн бул аят имандын азаюусуна жана көбөйүүсүнө далил боло турган аяттардан. Бул аятта Аллах Таала ачык эле айтып атат: "Задатум имана", алардын имандары көбөйөт деп. Демек адамдын иманы амалына жараша көбөйөт. Күнөө кылганга жараша иманы азаят. Бул имандын негизи өзү ушул. Имандын аталышы ушул нерсе. Иман деген нерсе ушул нерсени камтыйт. Жүрөктөгү ишенимдерди камтыйт. Тил менен айтуу жана дене менен амал кылуу ушул иман ушул нерселерди камтыйт. Ал эми кайсы нерселерге иман келтириш керек дегенде, кайсы нерселерге ишениш керек, кайсы нерселерге амал кылыш керек дегенде, бул имандын негиздери айтылат. Муржиялар айтышат да, сен имандын негиздери 6 нерсе дейт.
иман бөлүнөт, азаят, көбөйөт десең, кээ иман келтирип, кээ иман келтирбей койсоң, анда динден чыгып кетесиң, кафир болосуң деп. Андай эмес. Ал нерселер бул имандын өзү ушул. Имандын өзү жүрөк менен айтуу, тил менен тасдыктоо жана ошондой эле дене менен амал кылуу. Ал эми ошол кайсы нерселерге ишениш керек дегенде, имандын азыр келүүчү окуйбуз, ошол имандын 6 түркү болот. Бул нерселердин бирөөсүнө ишенбей турган болсок, адам баласы динден чыгат. Бирок ушул 6 нерсеге дагы ишенүүнүн адамдардын деңгээли болот. Канчалык адам Аллах Таалага жакын ибадаты көбөйгөн сайын, анын ишеними бекем болот ошого. Канчалык күнөөгө Аллах Тааладан алыстап күнөөсү көбөйгөн сайын, ишеними алсыздайт. Ошол 6 нерсе болсо дагы ошол нерселерге ишеними алсыздайт. Мисалы үчүн, бир адам бирөөгө кабар берген болсо, бир паланчы жерде мындай иш болду деп. Бир адамдан уксаң ошол нерсени, ишенесиң, ага ишенсең дагы, бирок толук болбошу мүмкүн. Мындай өзүң көргөндөй болбойсуң ал нерсени. Ошентип экинчи адам келип кабар берсе, үчүнчү адам келип кабар берсе, көпчүлүк адам кабар берип, анан өзүң дагы ошол нерсени көзүң менен көрсөң, ишеничиң толук болот, эч кандай шек кирбейт ал нерсеге. Ошол сыяктуу эле имандагы канчалык амал кылып, ислам жөнүндө окуп, исламды билип, ибадатын көбөйгөн сайын, ошол көзүң менен көргөндөй ушундай ишенич деңгээли күчөйөт. Ошол сыяктуу эле исламдан алыс болгон сайын, күнөө көбөйгөн сайын, ошол ишеничи алсыз болот. Бул иман деген ушундай нерсе, азайып көбөйүүсү ушул сыяктуу. Бул алым айтып жатат. Аркануху ситта. Эми бул имандын негиздери 6 дейт. Тумина биллах, Аллах Таалага иман келтирүү. Ва малаикатихи, анын периштелерге иман келтирүү. Ва кутубихи, анын китептерине иман келтирүү. Ва русулихи, анын пайгамбарларына иман келтирүү. Ва яумил ахир, жана кыямат күнүнө иман келтирүү. Ва тумина бил кадари хайрихи ва шаррихи. Жана ошол тагдырдын жакшылыгы, жамандыгы Аллах Тааладан деп иман келтирүү. Ушул имандын 6 негизи дейт. Эми ушул 6 негизге далил Курандан. Ушул 6 имандын негиздери экендигине далил. Аллах Таала Куран Каримде айтып жатат: "Ва далил аля хазил аркан ситта каулуху таала". Аллах Таала айтып жатат: "Лейсал бирру ан туwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib". Жакшылык бул силердин жүзүңөрдү батышка же чыгышка бурууңар эмес. Валакиннал бирра, бирок чыныгы жакшылык дейт. Ман амана биллах, ким Аллахка иман келтирсе, вал яумил ахир, кыямат күнгө иман келтирсе, вал малаика, периштелерге иман келтирсе, вал китаб, китептерге иман келтирсе, ван наби, жана ошондой эле пайгамбарларга иман келтирсе. Ва далил кадар каулуху таала. Ушул чыныгы жакшылык дейт. Бул жерде имандын 5 негизин эскерди Аллах Таала. Эми тагдырга далил дейт. Ва далил кадар каулуху таала. Инна кулла шайин халакнаху би кадар. Аллах Таала айтып жатат, биз чындыгында ар бир нерсени тагдыр менен жараттык дейт. Ар бир нерсени тагдыр менен жараттык. Бул ушул жерде бул алым имандын 6 негизин айтып өттү. Жана ошондой эле 6 негизинин далилдерин айтып өттү Куранда кыскача. Эми ушул ар бирине кеңири кыскача болсо да токтолуп кээ бир нерселерин айтып өтө турган болсок, биринчиден Аллах Таалага иман келтирүү. Аллах Таалага иман келтирүү бул 4 нерсени камтыйт. Биринчиден Аллах Тааланын бардыгына иман келтирүү. Аллах Тааланын бар экендигине иман келтирүү. Аллах Тааланын бар экендигине далилдер чексиз, далилдер өтө көп. Бул нерсени жалпысынан адам зат четке каккан эмес. Кээ бир эле адамдар четке какпаса, жалпы адамзат Аллах Тааланын бар экендигини баарын эле боюнуна алып келишет. Бирок ошондой болсо да кээ бир далилдерди эскерип кете турган болсок, биринчиде Аллах Тааланын бар экенине бул адамдын жаратылышынан, фитра деп коет. Фитра адам жаратылышынан эле Аллах Тааланын бар экенин моюнуна алышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ма мин маулидин илля юлад аля фитра". Ар бир адам, ар бир төрөлгөн адам ал фитра, таза табиятта, жаратылышында төрөлөт дейт. Фитра деп бул жерде ислам деген. Ислам дининде ошо Аллах Тааланын бар экендигин моюнуна алып эле төрөлөт дейт. Фабаваху юхавиданихи ау юнасранихи ау юмаджисанихи. Эми ошол төрөлгөн баланы ата-энеси же аны яхуди кылат, же насрани кылат, же болбосо мажуси кылып тарбиялат дейт. Бул хадисте адам баласы төрөлгөндө
анын табияты таза. Аллах Тааланын жалгыз экендигин мойнуна алып төрөлөт. Аллах Тааланын бар экендигин. Чындыгында жаш балдар деле эч ким үйрөтпесе деле адам баласы төрөлгөндөн эле сезим бар. Аллах Таала бар экендигине сезет. Бул адамдын жаратылышында ушундай. Ошондой эле Аллах Тааланын бар экенине адамдын акылы да далил болот. Акыл менен ой жүгүрө турган болсок, Аллах Тааланын бар экендигине далил болот. Кандайча дегенде, ушундай чоң алам, ушундай жер асмандын баардыгы, ушундай мыкты жаралышы, күндүн чыгып батып атышы, бул баардыгы өзүнөн өзү болуусу мүмкүн эмес нерселер. Ой жүгүртүп көрө турган болсок, өзүнөн өзү ушундай нерселердин баары пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Бул сөзсүз түрдө бир жаратуучу бар экендигине далил болот. Аллах Таала бул нерсе жөнүндө айтат: "Ам хулиқу мин гайри шайин ам хумул халиқун." Адамдар дейт, эч бир жоктон жок эле болуп өздөрү пайда болуп калыштыбы, же алар өздөрүн өздөрү жараттыбы дейт. Адамдар жок жерден өзү бир пайда болуп калуусу мүмкүн эмес, акылга салсак. Жана ошондой эле адам өзүн өзү жаратуусу да мүмкүн эмес. Демек, үчүнчү ыктымал бул сөзсүз түрдө Аллах Таала бизди жараткан. Бунун баардыгы Аллах Таала бар экендигине далил болот. Анткени адам баласы бир кичинекей эле бир курулушту дагы өзүнөн өзү пайда болуп калуусуна ишенбейт. Кантип ушундай чоң аламдын өзүнөн өзү жок жерден пайда болуп калуусуна ишенет. Бул мүмкүн эмес нерсе. Ошон үчүн бул акыл, адам баласынын акылы ой жүгүртө турган болсок, Аллах Тааланын бар экендигине далил боло турган нерсе. Ошондой эле Аллах Тааланын бар экендигине шариатта далилдер көп. Жана бул бардык пайгамбарлардын китептери, асмандан келген бардык китептердин бардыгы Аллах Тааланын бар экендигине далил болот. Аллах халиқу кулли шей. Аллах Таала айтат, Аллах Таала бардык нерсени жаратуучусу деп. Бизден мурунку пайгамбарлардын китептери бардыгы ушул нерсени Аллах Таала жаратуучу экенин, Аллах Тааланын бар экендигини тастыктап келет. Жана ошондой эле Аллах Тааланын бар экенине далил боло турган нерселерден бул адамдын сезимдери, көз менен көргөн, көрүүсү, угуусу жана ошондой эле сезимдери бардыгы Аллах Тааланын бар экенине далил болот. Кандайча десе, биз көрүп атабыз, канчалаган адамдар Аллах Таалага дуа кылат, Аллах Тааладан жалбарып сурашат, Аллах Таала ошолордун дуасын кабыл кылып жооп берет ошол нерселерге. Ушунун бардыгы Аллах Тааланын бар экендигине далил болот. Мисалы үчүн, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутба кылып атканда бир араби келет дагы, бир киши келип, Аллахтын элчиси, ушундай кургакчылык болуп кетти, кыйынчылык болуп кетти, Аллах Таалага дуа кылгын деп, жамгыр жаадырсын дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат, ошол жерде дароо жамгыр жаайт. Ушул сыяктуу жана ошондой эле адамдар көп эле, өзүбүз сезебиз, байкайбыз, канчалаган адамдар көрөбүз, дуа кылдым, Аллах Таалага дуа кылдым, Аллах Таала дуамды кабыл кылды, ушундай нерсе сурадым, берди деп, ушул нерседен баары Аллах Тааланын бар экендигине далил болот. Жана ошондой эле пайгамбарлардын муъжизалары, пайгамбарларга Аллах Таала берген муъжизалар, булардын баардыгы Аллах Тааланын бар экенине далил болот. Мисалы үчүн, бирөөнү ала турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын муъжизаларынан асмандагы айды экиге бөлгөн. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала пайгамбарыбызга берген муъжизаларынан. Аны адамдар көздөрү менен көрүшкөн, карап турушкан, айды экиге бөлүп, эки жака ажыраткан. Бул нерсе Аллахтын бар экендигине далил боло турган. Ошондой эле Муса алейхиссаламдын таягы, көптөгөн пайгамбарлардын көптөгөн муъжизаларынын бардыгы бул Аллах Тааланын бар экендигине далил боло турган нерселерден. Биринчиден айттык, Аллах Таалага иман келтирүү 4 нерсени камтыйт деп. Биринчиси Аллах Тааланын бар экендигине иман келтирүү. Экинчиси болсо Аллах Тааланын рубубиятына иман келтирүү, Аллах Тааланын кылган иштерине иман келтирүү. Аллах Таала бул аламдарды жаратуу, жалгыз жаратуучу, Аллах Таала бул аламдардын башкаруучусу, Аллах Таала бул аламдардын ээси, Аллах Таала рызкы берүүчү, бүт баардыгы ушул Аллах Тааланын кылган иштерине, Аллах Тааланын кылган иштерине эч бир шектенбестен ишенип иман келтирүү, бул Аллах Таалага иман келтирүүдөн болуп саналат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Аля лахул халқу вал амр." Чындыгында Аллахка жаратуу жана башкаруу Аллахка гана таандык эмеспи деп. Бул Аллах Тааланын рубубиятында, Аллах Тааланын кылган иштеринде иман келтирүү дагы Аллах Таалага иман келтирүүдөн болуп саналат. Үчүнчүсү болсо Аллах Тааланын улухиятында, Аллах Таала сыйынууга жалгыз Аллах Таала татыктуу деп, ибадатка жалгыз Аллах Таала татыктуу деп иман келтирүү. Ошол нерсеге ишенүү жүрөктөн. Аллахтан башка нерсенин баардыгы
жараксыз, ибадатка жараксыз, жалгыз ибадатка жарактуу илах бул Аллах гана деп туруп, ошол нерсеге жүрөктөн ишенүү, иман келтирүү бул Аллах Таалага иман келтирүү болуп саналат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва илахукум илаху вахид, ла илаха илля ху рахманур рахим." Чынында силердин жана алардын чындыгында силердин илахыңар, сыйынган затыңар жалгыз Аллах Таала дейт. Ла илаха илля ху рахманур рахим. Андан башка райымдуу, мээримдүү Аллахтан башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок дейт. Жалгыз Аллах гана ибадатка татыктуу. Ушул Аллах Таалага иман келтирүү болуп, Аллах Таалага иман келтирүүдөн болот. Жалгыз Аллах Таала гана ибадатка татыктуу деп иман келтирүү дагы бул дагы Аллах Таалага иман келтирүүдөн болуп саналат. Төртүнчү нерсеси болсо бул Аллах Таалага кооз ысым сыпаттарында иман келтирүү. Аллах Тааланын Куранда жана сахих хадистерде келген ысым сыпаттарына, ысымдарына өзүнүн кандайдыр бир нерсе менен атаган болсо, ысым менен атаган болсо, кандайдыр бир сыпаттарга менен сыпаттаган болсо, ошолорду эч бир бурмалабастан, өзгөртпөстөн, толук ошолорго кандай келсе ошондой иман келтирүү бул Аллах Таалага иман келтирүү болуп саналат. Мисал үчүн Аллах Таала Кур'ан Каримде өзү жөнүндө Аллах Таала асманга көтөрүлдү. Аллах Таала асманда экендигин баяндайт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Аминтум ман фис сама." Силер асмандагыга иман келтирдиңерби деп. Жана ошондой эле Ар-Рахману алал арш истава. Аллах Таала арштын үстүндө, өзүнүн тагынын үстүндө асманга көтөрүлдү дейт. Ушуга окшогон Аллах Тааланы сыпаттаган, Аллах Тааланы атаган аяттар, хадистер келген болсо, сахих, ошолордун баарына кандай келген болсо, ошондой бурмалабастан ишенүү, иман келтирүү. Эми бул Аллах Тааланын ысым сыпаттарында көптөгөн жамааттар адашышкан. Куранда келген Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен сыпаттасак, Аллах Тааланы махлукаттарга окшотуп коебуз деп, алар ушул Куранда келген ысым сыпаттарды бурмалашкан, өзгөртүшкөн. Бул негизи туура эмес. Чоң ката болуп эсептелет. Анткени Аллах Таала өзүнү ушундай туура эмес болгон, алар айтышат да, Курандагы сыпаттар, Аллах Тааланын Куранда келген сыпаттар менен сыпаттасаң, ал куфр болуп саналат деп. Аллах Таала эч качан, биз айтабыз, Аллах Таала эч качан өзүнүн куфр болгон сөздөр менен сыпаттасын мүмкүн эмес бул. Кантип Аллах Таала өзүнү куфр болгон сөздөр менен сыпаттап, жана ошону кыяматка чейин ошону тилават кылып, адамдар окуп, кыяматка чейин окуп жүрүшөт ошол нерсени. Мисал үчүн Аллах Таала Куранда айтат: "Ядуллахи фаука айдихим." Аллахтын колу алардын колунун үстүндө деп. Биз бул аяттан түшүнөбүз, Аллах Тааланын колу бар экендигин түшүнөбүз. Кээ бир жамааттар айтат: "Аллахтын колу бар десең, аны махлуктарга окшотуп коесуң" дейт. Аллахтын колу бар десең, бул куфр сөз деп айтышат. Биз айтабыз, кантип Аллах Таала ушул куфр сөз менен Куранда өзүнү сыпаттады. Жана ошондой эле кантип ушул куфр сөздү кыяматка чейин окулуучу Куран кылып калтырды дагы, жана ар бир тамгасына 10дон 700 эсеге чейин көбөйтүп сооп берип атат куфр сөзгө. Бул мүмкүн эмес нерсе. Кантип Аллах Таала куфр сөзгө пенделерине ошол нерсеге куфр сөздү окуган үчүн сооп берет. Бул акылга сыйбай турган нерселер. Аллах Таала өзү жөнүндө өзү жакшыраак билүүчү. Ошон үчүн биз Куранда Аллах Тааланын сыпаттары кандай келген болсо, ошондой иман келтиришибиз керек. Эч бир бурмалабастан Куранда, сахих хадистерде кандай Аллах Таала өзүн сыпаттады, ошондой иман келтиришибиз керек. Аны бурмалап, мындай кылсак окшотуп коебуз, мындай кылсак махлукка окшоп калат деп бурмалабастан. Биз айтабыз, Аллах Таала кандай сыпаттаса, ошондой иман келтиребиз. Бирок хакыйкатыны Аллах Тааланын колу бар деди, биз колу бар деп ишенебиз, бирок кандай колу? Ал Аллахтын өзүнө гана таандык болгон кол. Ошондой ишенебиз. Аны кандай экенин билбейбиз, көргөн эмеспиз. Аллах Таала бизге ал жөнүндө кабар берген жок. Биз ошо кол деп ишенебиз, болду. Аны кандай экенин Аллах Таала өзү билет. Бул ысым сыпатта жакшы эреже бар. Эрежелерден ахли сүннат ва жамаатта. Аллах Тааланын затыны кандай испат кылсак, Аллах Тааланын заты бар деп ишенебиз да. Аллах Тааланын заты бар. Ал махлуктарга окшош эмес. Аллахтын өзүнө гана таандык, өзүнө ылайыктуу зат. Ошондой эле сыпаттар да ошондой. Биз затында бардык жамааттар ишенет. Бардык сыпаттарды бурмалаган жамааттерден Аллах Тааланын заты бар десең, ооба заты бар дейт. Кандай заты, махлукка окшошпу десең, жок дейт. Ал Аллахтын өзүнө гана таандык дейт. Ошол сыяктуу эле биз сыпаттарында ошондой тастыктайбыз. Аллах Тааланын затыны тастыктап атабызбы? Аллах Тааланын заты бар дедик.
Ал өзүнө гана таандык дедик. Өзүнө гана ылайыктуу, ал махлуктарга окшош эмес дедик. Ошол сыяктуу эле Куранда келген, хадисте келген Аллах Тааланын сыпаттары дагы, ысым сыпаттарынын баардыгы ушундай. Аллах Тааланын өзүнө гана ылайыктуу, ал махлуктарга окшобойт, Аллахка гана таандык деп иман келтиребиз. Биз кандай келген болсо ошону бурмалабастан ошол нерсеге иман келтиребиз. Бул кыскача ушул Аллах Таалага иман келтирүү жөнүндө. Демек, Аллах Таалага иман келтирүү ушул 4 нерседе болот. Аллах Тааланын баардыгына иман келтирүү, ишенүү, жана ошондой эле Аллах Тааланын кылган иштерине, рубубиятына иман келтирүү, Аллах Тааланга сыйынууга жалгыз татыктуу зат Аллах Таала деп иман келтирүү, жана ошондой эле Аллах Тааланын Куранда жана сахих хадистерде келген ысым сыпаттарына иман келтирүү, ишенүү. Аны эч бир бурмалабастан ишенүү. Ушул Аллах Таалага иман келтирүү кыскача. Андан кийин периштелерге иман келтирүү. Периштелерге иман келтирүү бул дагы 4 нерсени камтыйт. Биринчиден, ал периштелердин бар экендигине иман келтирүү. Периштелерди Аллах Таала жараткандыгына иман келтирүү. Бул Аллах Таала аларды нурдан жараткан. Аллах Таала алар дагы Аллах Тааланын махлуктары. Алар сыйынууга татыктуу эмес. Аллах Тааланын махлуктары алар дагы. Ушул нерсеге ишенүү. Экинчиден, периштелердин кээ бир аттары келген. Биз билген аттары. Ошолор аттарыны билген болсок, ошол аттарына ишенүү. Куранда жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахих хадистеринде келген алардын атаган периштелер жөнүндө атаган болсо, ошол аттарына иман келтирүү. Мисалы үчүн Жибрил деп келген, Микаил деп келген, ошол периштелердин аттары кандай келген болсо, ошолорго билгендердин аты ошондой деп иман келтирүү. Эгерде билбеген болсок периштелердин аттарыны, жалпысынан Аллах Тааланын периштелери бар деп иман келтирип ишенүү. Үчүнчү нерсе болсо, периштелердин сыпаттары жөнүндө Куран хадисте периштелердин кээ бир сыпаттары баяндалган болсо, ошол сыпаттарына дагы иман келтирүү. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте Жибрил алейхиссаламды көрдүм дейт, анын ушундай чоң экен, асманды камтып калды дейт. Жана 700-600 канаты бар экен дейт. Ошонун баардыгы кандай сыпатталган болсо, ошол сыпаттарына ишенүү, иман келтирүү. Бул да периштелерге иман келтирүүдөн. Төртүнчү нерсе болсо, ошол периштелердин кылган амалдарына. Периштелерди Аллах Таала кээ бир амалдарды тапшырган аларга. Ошол нерселерге иман келтирүү. Периштелердин амалдарын биле турган болсок, ар биринин, ошо билгендерибизди кандай келген болсо, ошондой иман келтирүү. Билбеген болсок, жалпысынан периштелерди Аллах Таала ошол амалдарга буйруган, ошол амалдарды аткарышат. Алар Аллах Таалага эч бир каршы чыгышпайт деп ишенүү. Мисалы үчүн кээ бир периштелер өзгөчө буйруктарга буйрулушкан. Мисалы үчүн Жибрил алейхиссалам пайгамбарларга вахий алып келет. Пайгамбарларга Аллах Тааладан Аллахтын буйруктарын, вахийсин алып келет. Ошол нерсеге буйрулган. Жана ошондой эле Микаил периште жамгыр жана өсүмдүктөрдү ошолорду башкарат. Жамгыр түшүрөт, жана өсүмдүктөрдү башкарат. Жана ошондой эле Исрафил периште сурду үйлөйт. Кыямат күнү адамдарды тургузуш үчүн сур үйлөйт. Ошол жөнүндө анын жумушу ошондой. Жана ошондой эле өлүм периштеси адамдардын жанын алууга буйрулган. Ушул сыяктуу периштелердин амалдарын биле турган болсок, ошолордун баардыгына иман келтирүү. Жана ошондой эле адамдардын оң жак, сол жак, жакшы жана жаман амалдарын жазып туруучу периштелер бар. Аларга да иман келтирүү. Жалпы кандай амалдарын билген болсок, ошолордун баарына иман келтирүү бул периштелерге иман келтирүүдөн болсонот. Периштелерге иман келтирүү ушул 4 нерсени камтыйт. Биринчи, алардын бар экендигине иман келтирүү, жана алардын Куран хадисте келген аттарына иман келтирүү, ишенүү, жана ошондой эле алардын сыпаттары келген болсо, сыпаттарына ишенүү, жана ошолордун кылган амалдарына иман келтирүү. Андан кийинкиси китептерге иман келтирүү. Аллах Таала түшүргөн, асмандан түшүргөн Куран жана Таврат, Инжил, Забур сыяктуу Аллах Тааладан келген китептерге иман келтирүү. Бул китептерге иман келтирүү дагы 4 нерсени камтыйт. Биринчиси болсо, ошол китептер Аллах Таала тарабынан келген, акыйкат, чын деп иман келтирүү. Ошо Аллах Тааладан түшкөн экендигине ишенүү. Ошол нерселер. Куран, Таврат, Инжил баардыгы Аллах Таала тарабынан түшкөндүгүнө ишенүү, эч бир шектенбестен ишенүү. Экинчиден, ошолордун аттарына,
Құран деп аталған, Таурат деп аталған, Муса алейхиссаламға келген Таурат, Иса алейхиссаламға келген Инжил, Забур, Дауд алейхиссаламға келген Забур, ошол Құран, хадисте келген аттарына ишенүү. Ушундай аталат деп, ошол аталыштарына ишенүү. Үчүнчүдөн, ошол Құранда келген бардык кабарларга эч бир шектенбестен ишенүү жана ошондой эле мурунку Таурат, Инжил, Забур мурунку китептерде келген бурмаланбаган, өзгөрүлбөгөн кабарлардын баарына толук ошолор туура акыйкат деп эч бир шектенбестен ишенүү. Бул дагы китептерге ыйман келтирүүдөн. Төртүнчүсү болсо, ошол китептерге амал кылуу, ошонун өкүмдөрүнө амал кылуу. Биз Құран китепке амал кылуу, Құран китепте келген өкүмдөргө, буйруктарга амал кылуу, кайтарган нерселерден тыйылуу. Ал эми мурунку китептердин өкүмдөрү Құран келгенден кийин ал өчкөн жана ошондой эле алар бурмаланып өзгөрүлүп кеткен. Ошон үчүн биз Құран менен гана, азыркы күндө Құран китепке гана амал кылабыз. Мурунку китептерге амал кылбайбыз. Мурунку китептердеги өкүмдөрдүн туура нерселери болсо, Құран аларды тастыктап келген. Ошон үчүн биз Құранга амал кылабыз. Құранда жетишиктүү шарият бар. Ал эми мурунку китептер негизи туура Аллах Таала тарабынан келген, хакыйкат чын деп ыйман келтиребиз, бирок алар кийин бурмаланып өзгөрүлүп кеткен. Ошол себептен аларга азыр амал кылганга болбойт. Ал өзгөрүлүп кеткен. Құран болсо ошолордун баардыгын, мурдагы чын болгон кабарлардын баардыгын тастыктап келген. Ошон үчүн Құранга амал кылынат. Бул китептерге ыйман келтирүү ушул 4 нерсени камтыйт. Алар Аллах Тааладан келгендигине ыйман келтирүү, жана ошондой эле алардын ысымдарына, аталыштарына ыйман келтирүү, жана ошолордо келген туура сахих кабарларга ыйман келтирүү, кабарларга, жана Құранга амал кылуу. Ушул китептерге ыйман келтирүү болуп саналат. Андан кийин пайгамбарларга ыйман келтирүү. Пайгамбарларга ыйман келтирүү дагы 4 нерсени камтыйт. Биринчиси болсо, пайгамбарлар Аллах Тааладан тарабынан жиберилген акыйкат, чындык деп ыйман келтирүү. Ошо пайгамбар экендигине, Аллах Таала тарабынан жиберилгендигине ишенүү. Ушул нерсе, ушул пайгамбарлардын баардыгы Аллах Таала тарабынан жиберилген деп ыйман келтирүү. Эч бирин айырмалабайбыз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болсун, Муса, Иса болсун, баардыгы тең ушул Аллах Таала тарабынан жиберилген. Алар жиберилгени хак, акыйкат, чынчыл деп, чындык деп ыйман келтирүү, ишенүү. Кимде ким бирөөсүнө ишенбей турган болсо, Муса пайгамбарга же Иса пайгамбарга ишенбей турган болсо, анда ал кафир болот. Бир пайгамбарга кимде ким ишенбесе, ал кафир болот. Пайгамбарлардын баардыгы Аллах Таала тарабынан келгени акыйкат, чын деп ыйман келтирип ишенүү керек. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлардын акыркы пайгамбары, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин пайгамбар келбейт деп ыйман келтирүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин кимде ким пайгамбар келишине ишенсе, пайгамбар дагы болот деп азыркы күндө кээ бирлер чыгып атпайбы, мен пайгамбармын, андай мындай деп. Ошого окшогондорго ишенсе, ал кафир болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин пайгамбар жок. Пайгамбарыбыз пайгамбарлардын акыркы пайгамбары. Жана ошондой эле алардын келген Құран сүннөттө келген аттарына ишенүү. Мисалы үчүн Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, Нух алейхиссалам, ушу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ушулардын аттарына, ушундай аталыштарына ыйман келтирүү, ишенүү. Бул дагы пайгамбарларга ыйман келтирүүдөн. Жана алар алып келген кабарларга, алар жөнүндө келген сахих кабарларга, Құран сүннөттө келген туура кабарлардын баардыгына эч бир шектенбестен ишенүү. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариятына амал кылуу. Пайгамбарыбыз алып келген кабарларга эч бир шектенбестен ишенип, ошол шариятына амал кылуу, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлардын акыркы пайгамбар деп ишенүү, ушул пайгамбарларга ыйман келтирүү. Жалпы ушундай пайгамбарларга ыйман келтирүү. Ушул 4 нерсени камтыйт. Алардын Аллах Таала тарабынан келген экендигине, чындыгына, жана ошондой эле алардын ысымдарына келген, аталган аттарына ишенүү, жана ошондой эле алардан келген кабарлардын баарына, туура жетип келген кабарлардын баарына ишенүү, жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шариятына амал кылуу, ушул пайгамбарларга ыйман келтирүү болуп эсептелет. Ал эми мурунку пайгамбарлардын шариятына, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шарияты келгенден кийин, ал мурунку пайгамбарлардын шариятынын өкүмү өчкөн. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шариятына амал кылабыз, ошого гана амал кылынат. Андан кийин кыямат күнүнө ыйман келтирүү.
имандын негиздеринен кыяматка ыйман келтирүү. Кыямат күнүнө ыйман келтирүү бул 3 нерсени камтыйт. Биринчиси болсо адам баласы өлгөндөн кийин ошо кыяматка кайра тирилет экендигине ыйман келтирүү. Өлгөндөн кийин эле жашоо токтоп калбайт. Өлгөндөн кийин кайра Аллах Таала бизди кыяматка эсеп кысап кылып, андан кийин бейишке тозокко киргизет деп, ошол кайра тирилүүгө ыйман келтирүү. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Кама бадана аввала халкин нуида". Биз кандай биринчи жаратууңарды кандай жараткан болсок, ошондой эле кайра кайтарып тирилтебиз дейт. Башка аятта айтат: "Сумма иннакум яумал кыямати туб'асун". Силер андан кийин дейт, кыямат күнү кайра тирилесиңер дейт. Аллах Таала ошо кыямат күнү адамдарды кайра тирилтет. Ошолорду биз кайра жашоо болуусуна ыйман келтирүү, ишенүү. Ушул акыретке ыйман келтирүүдөн болуп саналат. Бул нерседе Аллах Тааланын кыяматта бизди кайра тирилтүүсүнө адамдардын баардыгы тең, мусулмандардын баардыгы ижма болгон, баардыгы бир ойго келишкен. Бул нерседе эч бир шек болбош керек. Адам баласы өлгөндөн кийин кайра тирилүүсүнө. Эми кыяматка ыйман келтирүүдө экинчи нерсеси бул ошо кыяматка Аллах Таала бизди тирилткенден кийин эсеп кысап болуусуна ыйман келтирүү. Аллах Таала кыямат күнү ар бир адамдын кылган амалын эсептеп, сооп кылган болсо соону, жамандык иш кылган болсо жамандыгын. Эч бир нерсе текке кетпейт. Жакшы кичинекей болсун, чоң болсун, бардык амалдар эсептелинет кыямат күнү. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва-над'у ал-мавазин ал-қист ли-яумил қиямати фала тузламу нафсун шай'a". Кыямат күнү биз ушундай адилеттүүлүк болгон таразына коебуз дейт. Фала тузламу нафсун шай'a. Ал күнү эч бир зулумдук көрбөйт дейт. Ушундай адилеттүүлүк менен амалдарды таразылайбыз дейт. "Ва ин кана мисқала хаббатин мин хардалин атайна биха". Эгерде бир кичинекей чаңчалык болсо дагы бир амал болгон болсо аны алып келебиз дейт. Кыскасы, чаңча бир жакшылык болсо дагы эсептелинет, чаңча бир жамандык болсо дагы эсептелинет. Ошол бул дагы кыяматка ыйман келтирүүдөн. Кыямат күнү Аллах Таала ар бир адамдын кылган амалдарына, жакшылык жамандыгына сооп жазасын берет жана эсеп кысап кылат. Ошол нерсеге ыйман келтирүү, ишенүү, эч бир шектенбестен. Акыретке ыйман келтирүүдүн үчүнчү нерсеси бул акыретте 5 тозокко ыйман келтирүү. Адамдар эсеп кысап болгондон кийин же бейишке же тозокко кирет. Ошол нерсеге ыйман келтирүү. Жана ошол бул бейиш момундар үчүн, мусулмандар үчүн, жакшы амалдар кылган адамдар үчүн даярданган Аллах Тааланын түбөлүктүү жайы. Ал эми тозок болгон болсо, бул тозок кафырлардын, Аллах Таалага каршы чыккан Аллахтын душмандарынын түбөлүктүү жайы. Бейиште ушундай жыргалчылыктар болот. Эч бир анын бүтпөйт, ал нерсе түгөнбөйт деп, ошол нерселердин баарына ыйман келтирүү. Кур'ан сүннөттө бейиш жөнүндө кандай сыпаттар келген болсо, ошонун баарына ыйман келтирүү. Бейиш жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мала айнун раат", ал жерде көз көрбөгөн, вала узун самиат, кулак угуп көрбөгөн, вала хатара ала калби башар, адам баласынын оюна да келбеген ушундай жыргалчылык, жакшылыктар бар дейт. Ушундай бейишке ыйман келтирүү. Ушул нерселерге Кур'ан сүннөттө бейиш жөнүндө кандай кабарлар келген болсо, ошонун баарына ыйман келтирүү. Жана ошондой эле тозок жөнүндө кандай кабарлар келген болсо, ошонун баарына ишенүү. Жана ошондой эле өлгөндөн кийин кабырда сурак болуусуна, "Ман раббук", Раббың ким? Диниң эмне? Пайгамбарың ким деп ошол суроого, жана ошондой эле кабырда дагы азап болуусуна, кабырда жыргалчылык же азап болуусуна, ошол нерселердин баарына ыйман келтирүү. Кабыр жөнүндө келген аят хадистерге баарына ыйман келтирүү. Кээ биркилер кабыр азабын четке кагышат. Кабыр азабы жөнүндө ачык айкын аяттар келген, хадистер келген. Аллах Таала Кур'ан Каримде Фираун жөнүндө айтат. Фираун үй бүлөсү жөнүндө. "Аннару ю'радун алейха гудува ва ашия. Ва yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab". Фираунга дейт, ушундай үй бүлөсүнө аларга от, ушул азабы, аннар тозок, кабыр азабы күндүзү түнү ушундай, күндүзү да түнү да болуп турат дейт, аларга уланып турат дейт. "Ва yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab". Эми кыямат күнү болгондон кийин дейт, аларды чоң азапка киргизебиз дейт. Бу жерде кыямат күнү чоң азапка киргизебиз дейт. Кыяматка чейин алар кабыр азабында. Бул аятта ошол кабыр азабы болор экендигине далил болуп атат. Анткени Фираунду күндүзү кечеси азаптайбыз от менен. Анан кыямат болгондон кийин чоң азапка киргизебиз дейт. Демек кыяматка чейин ал кабырда азапталат.
Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабыр азабынан коргоо тилеп дуа кылган. Бул кабыр азабынын бар экендигине далил болот. Ушул кыямат күнүнө ыйман келтирүү ушул нерселер болот. 3 нерсени. Биринчиси кыямат күнү биз өлгөндөн кийин кайра тирилүү болсо, экинчиси болсо 5 тозокко ишенүү жана ошондой эле эсеп кысап болоруна ишенүү. Ушул ыймандын кыяматка ыйман келтирүү болуп эсептелет. Андан кийин ыймандын негиздеринен тагдырга ыйман келтирүү. Тагдырга ыйман келтирүү дагы 4 нерсени камтыйт. Биринчиси болсо Аллах Таала ушул болуп өткөн нерселердин, болуп аткан нерселердин бардыгыны билүүсүнө Аллах Таала билет деп ыйман келтирүү. Азыр адам баласы жаралгандан баштап кыяматка чейин не болорун бардыгын эч бир нерсе Аллах Тааланын илиминен жашырылып калбайт. Бардыгыны Аллах Таала билет экен деп ыйман келтирүү. Аллах Таала айтат: "Алам та'ламанналлаху я'ламу ма фис-сама'i вал ард." Аллах Таала асмандагы жана жердеги нерселерди билбейби дейт. Инна залика фи китаб. Чындыгында ал нерселерди биз тагдырга жазып койгонбуз. Инна залика алаллахи ясир. Чындыгында ал нерселер Аллах үчүн жеңил дейт. Тагдырга ыйман келтирүүнүн экинчи деңгээли Аллах Таала ошо билгенден кийин ошол нерселердин бардыгын аларды Лаухул Махфуз китебине жазып койгон деп ыйман келтирүү. Жогорку аятта инна залика фи китаб, чындыгында ал китепте жазылган деп айтты. Бул ушул аят экөөнө далил болот. Кыямат күнгө чейин боло турган нерселердин бардыгын Аллах Таала Лаухул Махфузга жазып койгон. Үчүнчү нерсе Аллах Таала ошол боло турган нерселердин бардыгын каалады деп ыйман келтирүү. Аллах Тааланын каалоосу менен гана болот. Аллах Тааланын каалоосунан эч бир нерсе чыкпайт деп ыйман келтирүү. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва раббука яхлуку ма яшау ва яхтар." Раббың сени каалаган нерсесин жаратат жана каалаган нерсесин тандайт дейт. Аллах Таала каалаган нерселери, бардык нерселер ушу Аллах бул дүйнөдө боло турган нерселердин бардыгы Аллахтын каалоосу менен гана болот. Аллахтын каалагандан кийин гана болот деп ыйман келтирүү. Төртүнчүсү болсо ошолордун бардыгын Аллах Таала жаратты деп ыйман келтирүү. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Аллаху халику кулли шей." Аллах Таала бардык нерсени жаратуучусу дейт. Тагдырга ыйман келтирүү ушул 4 нерсени камтыйт. Биринчиси болсо Аллах Таала ушул нерселердин бардыгын билген деп ишенүү. Экинчиси болсо Аллах Таала ушул нерселердин бардыгын каалаган деп ишенүү. Экинчиси болсо Аллах Таала ошолордун баарын Лаухул Махфузга жазган деп ишенүү. Андан кийин Аллах Таала бардык нерсе Аллахтын каалоосу менен гана болот деп ишенүү. Андан кийин төртүнчүсү Аллах Таала ошолордун бардыгын Аллах Таала жараткандан кийин гана болот. Аллах Тааланын жаратуусу менен гана болот деп ишенүү. Ушул тагдырга ыйман келтирүү болуп эсептелет. Эми кээ бир адамдар ушу тагдырга ыйман келтирүүдө айтышат: эгерде Аллах Таала билип, Аллах Тааланын каалоосунан болсо, эмнеге биз күнөө кылсак да бардыгы тагдырыбызга жазылган экен да Аллах Таала тагдырга жазып койгон нерсени кылып атат экен деп күнөөсүнү тагдырга шылтагандар бар. Бул негизи туура эмес. Аллах Таала адамга дагы каалоо берген, ыктыяр берген. Жана ошондой эле Аллах Таала бизге эки жолду көрсөтүп койду. Туура жолду дагы, туура эмес жолду дагы көрсөтүп койгон. Бул туура жол, бул туура эмес жол деп. Бул күнөө эмес деп. Жана адамга ошол тандоонун ыктыярын берген. Ошон үчүн адам баласы тагдыр менен эч качан күнөөсүнү тагдырга шылтаган туура эмес. Тагдырга качан таянса болот? Эгерде бир мусибат келсе, бир кыйынчылык келген болсо, кырсык келген болсо, адам баласы өзүнү жемелебестен ушул нерсе менен тагдырыма жазылган, ушул нерсе менен пешенеме жазылган экен деп ыйман келтирип ишенүү. Ошону тагдырымдан деп билсе болот. Ал эми күнөө туура тагдырдан чыкпайт, бирок адам баласына ыктыяр берилген. Ошон үчүн күнөөсүнү шылтаган болбойт. Ошо күнөөнү кылаарда адам баласы билбейт эле тагдырында эмне жазылган экендигин. Адам баласы сооп ишти кылып туруп, мен тагдырыма ошо сооп иш жазылган экен деп айтса болот да. Ошон эмне себептен ошону кылбайт да, күнөөнү кылып туруп, мен тагдырыма күнөө жазылган экен деп айтат. Ошон үчүн күнөө ишти тагдырга шылтаган бул туура эмес. Бул ыйман келтирүү, ыймандын негиздери ушу 6 нерсе. Биринчи Аллах Таалага ыйман келтирүү, андан кийин периштелерге ыйман келтирүү, андан кийин китептерге ыйман келтирүү, андан кийин пайгамбарларга ыйман келтирүү, кыямат күнгө ыйман келтирүү, андан кийин тагдырга ыйман келтирүү. Бул ыйман жөнүндө
Кыскача имандын негиздери жөнүндө кыскача ушундай. Ал эми иншалла имандын негиздери жөнүндө негизи акыйда китептеринде өзүнчө кеңири баяндалып жазылат. Ар бир негиздин, имандын ар бир негизинин өзүнчө кенең терең маселелер бар. Аларды ошол акыйда китептеринде жазылат. Акыйда китептеринде негизинен ушул имандын негиздери баяндалат. Бул китептен максат ушул жалпысынан имандын негиздерин түшүндүрүп коюу. Эми бул ар бир имандын ар бир маселелерин, терең маселелерин иншалла акыйда китептерин окусак ошондо баяндалат. Андан кийин айтып жатат бул алым. Ал-мартаба салиса ал-ихсан. Үчүнчү исламдын үчүнчү деңгээли бул ихсан дейт. Рукнун вахид, анын бир түркүгү бар дейт. Ал кандай дегенде ал түркүгү. Ва хуа анта абудаллаха кааннака тарах, фа ин лам такун тарах фа иннаху ярак. Бул ихсан деген ислам менен имандын үчүнчү бөлүгү эмес бул. Бул деген ошол ислам менен ихсанды, иманды кандай аткарасың, ислам динин кандай деңгээлде карманасың, ибадаттарды кандай деңгээлде аткарасың, ошол жөнүндө. Ал эмне десе, Аллах Таалага дейт, ихсан деген бул Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Аллах Тааланы көрүп тургандай кандай ибадат кыласың? Аллах Таала сени көрүп турса, ушунчалык берилген абалда ихлас менен ибадат кыласың. Ошол сен Аллах Тааланы көзүң менен көрүп тургандай ушундай якын, ишенимде ибадат кылууң ушул ихсан дейт. Эгерде Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кыла албасаң, анда Аллах Таала мени көрүп турат деп ибадат кылууң ушул ихсан дейт. Ихсандын экинчи деңгээли бул. Демек, ихсан деген бул ушул исламдагы амалдарды аткаруунун жолу. Аллах Таалага ибадат кылып атканда канчалык ихлас менен кыласың, канчалык берилип кыласың. Мисалы үчүн бир адам президент болсо, бир чоңдун алдында президент бир буйрук берген болсо, бир иш берген болсо, жана ошол өзү карап турган болсо, ошону карап турган, көрүп турган болсо, кандай мыкты аткарат ошол нерсени. Ошону көрүп турган, биле турган болсо, кандай мыкты жакшы аткарат. Ошол сыяктуу эле Аллах Тааланы кимде-ким Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылса, ал эң жогорку деңгээлде кылат. Эгерде андай деңгээлде кыла албаса, анда Аллах Таала мени көрүп турат. Мен көрбөсөм да Аллах Таала мени көрүп турат деп ишенүү, ушундай деңгээлде ибадат кылуу, ушул ихсан болот. Ихсан деген ушул Аллах Тааланын көрүп тургандай ибадат кылуу дейт. Эгерде андай деңгээлде кыла албасаң, Аллах Таала мени көрүп турат деп ишенип, ушундай деңгээлде кылуу ушул ихсан дейт. Буга далил дейт Аллах Таала Кур'ан Каримде айтып жатат: "Инналлаха ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун." Чындыгында Аллах Таала таквалар менен жана мухсиндер менен, ихсан кылуучулар менен бирге дейт. Башка аятта айтат: "Ва каулуху та'ала: "Ва таваккал алал азизир рахим." Райымдуу улуг Аллах Таалага таваккал кыл дейт. "Аллази ярака хайна тaqum." Сен турганыңда дагы көрүп туруучу. "Ва тaqallubука фис-сажидин." Жана сажда кылуучулардын арасында болгонуңду, сажда кылуучулардын арасында оғаныңды, иннаху хуас-самиун алим. Чындыгында ал угуучу жана билүүчү дейт. Башка аятта айтат: "Ва каулуху та'ала: "Ва ма такуну фи ша'ни ва ма татлу минху мин Qur'anin ва ла та'малуна мин амалин илля кунна алейкум шухудан." Силер дейт, кандайдыр бир абалда болбогула, жана Кур'ан окубагыла дейт. Кандайдыр бир амал кылбагыла, илля кунна алейкум шухудан. Биз ага күбө болобуз дейт. Ушул Аллах Таала бул аяттарда көрүп туруусуну, кайда болбосун, кандай абал кылбагын Аллах Таала көрүп турган экендигин баяндап атат. Жана бул ушул ихсанга далил боло тургандардан. Аллах Таала, сен Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кыл, болбосо Аллах Таала сени кандай абалда болсоң да көрүп турат деп. Эми бул башында айтып өттүк, ислам, иман, ихсан деп. Ушулардын баарына ар бирине Кур'ан аяттардан далил алып келди. Эми ушулардын баардыгын камтыган жалпы бир хадисти далил алып келатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, хадис Жабир аль-Машхур. Бул хадисте Умар ибн Хаттаб радhiyallahu anhu риваят кылган хадисте айтып жатат. Кунна жулусун инда наби саллаллаху алейхи ва саллям. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Biz Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында отурат элек дейт. Бизге ушундай бир чачы өтө кара болгон, кийими өтө ак таза болгон бир киши кирип келди дейт.
لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Ал мусафирга да окшобойт. Ага сапардын белгилери жок дейт ал. Аны биздин арабызда эч ким тааныбайт дейт. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи жанына отурду, анын тизесине тизесин тийгизип отурду жана колуну өзүнүн санына коюп отурду дейт. Ушундай адеттүүлүк менен отурду. Вакала я Мухаммад ахбирни аль ислам. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай деп айтты: Мухаммад, ислам жөнүндө мага кабар бергин dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Аташхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах ва туқиму ас-салата ва туъти аз-закат ва тасума рамадан ва тухажжал байтайн истата'a илейхи сабила." Ислам дини деген бул дейт. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын элчиси деп күбөлүк берүүң dedi. Жана намазды тургузууң, закат берүүң, орозо кармооң, жана ажылык кылууң, эгерде кудуретиң жетсе ажылык кылууң. Ушул ислам деп айтты. Ислам деп исламдын түркүктөрүн эскерди. Кала садакта фа'ажибна лаху ясалху ва садака. Ал туура айттың деп айтты жана сураган киши. Умар разияллаху анху айтат, биз ага таң калдык дейт. Ал өзү сурады дагы жана өзү туура айттың деп кайра айтып атат дейт. Ошонусуна таң калдык дейт. Кала ахбирни аль иман. Андан кийин айтты, иман жөнүндө айткын dedi. Иман жөнүндө айткын dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал йавмил ахир ва бил кадari хайрихи ва шаррихи." Иман деген бул Аллах Таалага иман келтирүү, жана периштелерге иман келтирүү, жана китептерге иман келтирүү, жана пайгамбарларга иман келтирүү, жана кыямат күнүнө иман келтирүү, жана тагдырдын жакшысы жана жаманы Аллахтан деп иман келтирүү, ушул иман dedi. Кала ахбирни аль ихсан. Андан кийин ихсан жөнүндө айткын dedi. İhsan жөнүндө айткын дегенде айтты: "Анта абудаллах кааннака тараф ин лам такун тараф иннаху ярак." Ал ихсан деген бул Аллах Таалага, Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң dedi. Эгерде Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кыла албасаң, анда ал мени көрүп турат деп билип, ошондой ибадат кылууң dedi. Кала фа ахбирни ан саа. Ал айтты: "Кыямат жөнүндө кабар бергин" dedi. Кала мал масул анха би ала мин ас-саил. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал жөнүндө сурап аткан адам дагы мен дагы сен дагы билбейсиң" dedi. Экөөбүз тең билбейбиз dedi. Кала фа ахбирни ан амаратиха. Анда айтты: "Сен кыяматтын белгилери жөнүндө айткын анда" dedi. Кыяматтын белгилери жөнүндө айткын дегенде قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاش يتطاولون في البنيان. Кыяматтын белгилери дейт. Күн аял өзүнүн ээсини төрөп калган убакыт келгенде дейт. Жана ошондой эле жылаңайлак кийимсиз кедей адамдар байышып, курулуштарда бийик курулуштарды куруп, жарышып калышканда дейт. Бири-бири менен атаандашып жарышып калганда. Ошондой убакыт келген дейт. Ушул кыяматтын белгилеринен dedi. Кала фамада фалависна маниян. Андан кийин ал киши чыгып кетти дейт. Биз таң калып калдык дейт Умар радиаллаху анху. Факала я Умар атадри ма исаил. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: Умар, бул сураган киши ким экенин билесиңби dedi. Кулна Аллаху ва расулу алам. Биз Аллах жана пайгамбары билүүчүрөөк dedi. Кала хаза Жибрил атакум юаллимукум динакум амра динакум. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: бул Жибрил силерге диниңерди үйрөткөн экен dedi. Бул хадисте ушул дин, ушул хадисте келген нерселер дин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламдын 5 түркүгүн айтты. Андан кийин имандын 6 түркүгүн айтты. Андан кийин ихсан жөнүндө айтты, кыяматтын белгилери жөнүндө айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жибрил алейхиссалам келип, сахабаларга адам кейпинде келип, Жибрил алейхиссалам сахабаларга динди үйрөтүп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Атакум юаллимакум амра динакум." Силерге диниңерди үйрөтүш үчүн келди дейт. Жибрил алейхиссалам силерге диниңерди үйрөтүш үчүн келди дейт. Ушул хадисте келген дин ушул диндин акыйда китептеринде хадистер баардыгы жалпысынан ушул нерселер ушул хадистин шарктайт, ушул хадисти чечмелейт. Имандын 6 түркүгүндө көптөгөн маселелер бар. Ошол нерселердин баардыгын акыйда китептеринде чечмелейт. Жана ошондой эле фикх китептери исламдын 5 түркүгүнө чечмелейт. Намазды кантип окуш керек, намазга байланыштуу дарат, намаздын убактары, орозо, закет, бүт ушул ибадаттын түрлөрү фикхка байланыштуу. Ушул дин болуп саналат. Ошонун баардыгы. Ушу менен экинчи негиз бүтөт. Ма динук, диниң эмне деген кабырдагы суроонун экинчи негизи. Эми иншаллах кийинки сабакта Аллах насип кылса 3-чү негиз пайгамбарың ким деген суроонун жообун кеңири алабыз. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.